Салам барыңыздарга, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге present simple жана present continuous тууралуу сиздерге түшүндүрүп беремин. Present simple деген өз эмне, качан колдонобуз, жана present continuous деген эмне жана качан колдонобуз, жана экөөсүнүн айырмасын түшүндүрүп беремин. Мисал үчүн, present simple деген эмне? Чактардын эң биринчиси, эң жөнөкөйү мына ушул болуп эсептелинет. Эгер сиз ушул чакты билбесеңиз, англис тилиндеги эң жөнөкөй сүйлөмдү дагы сүйлөй албайсыз. Present simple өз аты айтып тургандай эле жөнөкөй учур чак деп эсептелинет. Present деген учур, simple деген жөнөкөй дегенди түшүндүрөт. Tense деген чак дегенди түшүндүрөт. Эми караңыздар, бул past өткөн чак, present учур чак, future келер чак. Биринчи эле кезекте биз качан колдонушубузду билип алышыбыз керек. Өзүнүн негизи, эрежеси, биз сүйлөп жаткан учурда кыймыл аракет учур чакта кайталанса, же болбосо мал менен кайталанып турса, бул present simple болуп эсептелинет. Же болбосо качан биз ичибиздеги сезимибиз жөнүндө айта турган болсок, факты жөнүндө сүйлөй турган болсок, же болбосо бирөөдүн характери, бирөө жөнүндө, бирөөдүн сырткы келбети жөнүндө сүйлөй турган болсок, иши кылса жөнөкөй сүйлөмдөрдүн баардыгы учур чакта колдонулса, biz bunu present simple деп айтат экенбиз. For example, I drink coffee every morning. Мен күнүнө эртең менен кофе ичем деп атам. Бул кыймыл аракет күнүнө кайталанып атат. Азыркы учурда мен ушул жерде турамын. Мен буга чейин да кофе ичкенмин да. Күнүнө эртең менен ичип келгенмин. Мен азыр уже мүмкүн азыр күндүз мен азыр мүмкүн жөн эле ойноп отурамын, жөн эле башка жумуш жасап атам, бирок мен азыр кофе ичип аткан жерим жок. Мен кофе ичкен жокмун, бирок мен күнүнө эртең менен кофе ичем деп айтып атамын. Кыймыл аракет ошондо эмне экен? Учур чакта кайталанса, буга чейин да кайталанып келген, то есть өткөн чакта да болгон бул нерсе, и келер чакта дагы болот. Мен күнүнө эртең менен кофе ичем деп атам. Мисал үчүн дагы башка сүйлөм мисал келтире турган болсом, I go to school every day. Мүмкүн бүгүн жекшемби да, мына ушул күн. Мен күнүнө мектепке барам деп атамын. Жумасына 5 жолу мектепке барам да. Мен буга чейин барып келгенмин, мына ушул жерде 7 жаш болчумун, мисал үчүн, for example. Ушул жерде 7 жаш болчумун, и ошол 7ге толгондон баштап мен күнүнө мектепке барып келемин. Дагы азыр мен ушул жерде 8-классмын. Бирок бүгүн жекшемби, кыймыл аракет азыр прям азыр болуп аткан жок. Мен азыр мектепке кетип атам деген жокмун мен. Мен азыр мектепке бара жатам деген жокмун мен. Күнүнө мектепке барам. Же болбосо күнүнө деген сөздү кошпосом дагы, мен мектепке барам. Сен мектепке барасыңбы, университетке барасыңбы деп бирөө сурап калышы мүмкүн. Ушундай учурлар болот. Мен мектепке барам деп айтам, Ошол учурда биз present simple'ды колдонобуз. Мен мектепке азыр барган жокмун. Мисалы үчүн бүгүн жекшемби, же болбосо мен азыр башка жакта жүрөм да. Же үйдө отурамын, мен бирок мектепке барам деп айтып атам. То есть мен күнүмдү кыймыл аракет жөнүндө гана айтып атамын. И мен мектепке мен дальше барамын. Бул жакта дагы. Ошондо дагы бир сыйра кайталап алалы. Биз сүйлөп жаткан учурда кыймыл аракет учур чакта кайталанса, же болбосо мал менен кайталанып турса, мал дегенде кандай? Ар айда, ар жылы, мен мисалы үчүн мен ар жылы скулга барам да. I go to school every year. Көрдүңүздөр, мен күнүнө барган жокмун, мен ар жылы барып атам. Же болбосо I always help my mother да. Мен дайыма апама жардам беремин. Always, sometimes деген сөздөр менен жасалат. Эми сүйлөмдүн түзүлүшү боюнча дагы видеонун аягында айтып өтөмүн. Кантип түзөбүз сүйлөмдү, туура кылып түзөбүз. Экинчисине караңыздар. Present continuous tense. Present учур, continuous деген улануучу, длительное время дегенди түшүндүрөт. Настоящее длительное время. Учур улануучу чак дегенди түшүндүрөт. Өз айтып тургандай эле кыймыл аракет учур чакта уланып атат. For example, эми эрежесине келе турган болсок, биз сүйлөп жаткан учурда кыймыл аракет учур чакта болуп жатат. For example, I drink coffee every morning. Бул present simple'га мисал болду. Мен күнүнө кофе ичемин. Ал мен present continuous'те болсо, for example, I am drinking coffee. Мен кофе ичип жатамын. Мына ушул азыркы учурда мен кофе ичип жатам. Мына ушул точкада мен азыркы учурда ичип атам кофени.
Мен мүмкүн кече ичкен эмесмин, мүмкүн эртең ичпейттирмин, бирок мен азыр кыймыл аракет прям мен сүйлөп жаткан учурда кыймыл аракет болуп атат. Эми караңыздар, дагы эле башка мисал келтире турган болсок, I read a book every day деп айтайын, же болбосо жөн эле I read a book дейли. Бул жерде сүйлөм келтирели, бул present simpleга. Мен китеп окуйм. Мен бирок азыр окуп аткан жокмун, мен бирок вообще китеп окуймун. Ошол жөнүндө сөз болуп атат бул жерде present simpleда. Ал эми present continuous'та болсо I am reading a book болот. Мен китеп окуп жатамын болуп калат бул жерде. Прям азыр кыймыл аракет болуп жатат. Do you mean? Түшүнсөңүздөр, азыр болсо мен сиздерге сүйлөмдү кантип туура түзсөк болот, ошо жөнүндө айтамын. Азыр эми сүйлөмдү кантип биз туура кылып түзсөк болот англис тилинде. Мына ушул present simple'ды жана present continuous'ты катыштырып. Англис тилинде мындай нерсе бар, structure sentence деген. Сүйлөмдүн түзүлүшү, то есть сүйлөмдүн структурасы деген эреже бар. Мына ошол эрежеге баш ийип, биз ошентип колдонуп туура сүйлөмдү түзсөк болот. Мисал үчүн, кыргыз тилинде сүйлөмдө баяндооч, толуктооч, аныктооч, бышыктооч аралашып келип калышы мүмкүн. Ал эми англис тилинде прям строго биринчи сүйлөм неси керек, келиш керек сүйлөмдө. Андан кийин баяндооч келиш керек, андан кийин толуктооч, анан бышыктооч келиш керек. Толуктооч кимди эмнеге жана башка суроолорго жооп берет. Бышыктооч болсо кайсы жерде, же болбосо качан деген суроолорго жооп берет. For example, мисал үчүн present simple'га биринчи сүйлөм түзүп көрөлү. Ушул эрежени колдонуп түзүшүбүз керек биз. I сүйлөмдүн эси мен деп атат. Go баяндооч баруу дейт. To walk, бул to walk экөөсү биригип to деген бул направленияны түшүндүрүп атат. Кайсы жака? Жумушка дейт бул жерде. To walk бул предлог толуктооч. Every day качан? Күнүнө дейт. Бул бышыктоочко кирет. Мына ушинтип туура кылып сүйлөм түзүп алсак болот экен. Эми караңыздар, могу present simple'да этишке эч кандай мүчө уланбайт. Этиш кандай болсо, то есть infinitive деп коет, же болбосо негизги ошол кыймыл аракеттин уңгусу гана келет бул жерде. Негизги этиш гана. Go. Бирок үчүнчү жакта жекелик санда he, she, it болгондо биз goes деп эс мүчөсүн улайбыз. Же болбосо мисалын read деген сөзгө reads болот. He reads, ал окуйт да. She reads, ал окуйт. It reads, ал окуйт. He деген балдарга тиешелүү, он деген түшүндүрөт. She ана кыздарга тиешелүү, ал деген түшүндүрөт. It деген болсо бул кыймыл жансыз буюм тайымдарга колдонобуз. It деп, допустим, робот It reads, ал окуйт. Допустим, компьютер жөнүндө сөз кылып аткан болушубуз мүмкүн. Же болбосо it деп дагы биз жаныбарларга кайралабыз, ал деп. Ошол учурларда жекелик санда үчүнчү жакта негизги этишке кандай гана этиш болбосун эс мүчөсү уланат. Калган учурларда биз негизги этиштин өзүн жазабыз. Калганы ушул боюнча сүйлөм түзүлөт. Эми караңыздар, экинчисинде present continuous tense. Учур улануучу чагы present continuous tense. Бул жерде не биринчи эле кезекте to be жардамчы этиши учур чакта am, is, are болуп өзгөрүлөт. Бул жерде am колдонулду. Is болсо үчүнчү жакта колдонулат. He is, she is, it is деп. Ал эми are болсо көптүк санда колдонулат. We are, you are, they are. Англис тилинде сен деген сөз жок. Силер, сиздер деп сылык турдуу айтылат. Ошон үчүн биз аны колдонобуз. Эми караңыздар, am, is, are болуп өзгөрүлөт to бетиш дедим. И андан кийин негизги этишке инговое окончание уланат. То есть ing деп турат. Мына астын сызам. ing окончаниясы уланат. Ошондо биз present continuous'ты пайда кылсак болот экен. То есть на ушул формула менен биз present continuous'ты жасасак болот. I am going to work now. Мен азыр дейт, now деген азыр, мен азыр жумушка бара жатамын. Кыймыл аракет прям азыр болуп атат. Эми караңыздар, могу сүйлөмдүн структурасы боюнча туура түздүкпү? Текшеребиз. Сүйлөмдүн эси I, баяндооч am going да, to бетиши жардамчы этиш болгондуктан бул жакка кыймыл аракетке кирип кетет, бул дагы. Андан кийинкиси толуктооч walk, to walk да, каяка, жумушка. Бышыктооч болсо now, азыр дейт. Биз эч качан every day, every weekend
always деген сөздөр менен биз present continuous'ты жасай албайбыз. Только бир эле тактоочу менен жасай алсак болот. Азыр деген. Анткени кыймыл аракет present continuous'та прям азыр эле болуп атат. Жолбосу мен жана, жолбосу мен кечээ күн, мен күнүнө кофе ичем деп present continuous'та айта албайбыз. Мен азыр бир нерсе жасап атам деп айта алат экенбиз. То есть биринчи сүйлөмдү которобуз. Мен күнүнө I go to work every day. Мен күнүнө жумушка барам. Экинчисинде present continuous болгондо мен азыр жумушка бара жатамын. Айырмасын түшүндүңүздөрбү? Бул жакта кыймыл аракет постоянно кайталанып атат. Экинчисинде болсо кыймыл аракет прям азыркы учурда биз сүйлөп жаткан учурда колдонуп атабыз. Түшүнүктүү болду болсо керек, Өзү негизи англис тилинде 12 чак бар. Өтө эле оп-оңой. Мен буларды дагы мен сиздерге азыр мындай эле түшүндүрүп берип атамын. Менин индивидуальный сабактарыма катышсаңыздар, ал жактан дагы да болсо көбүрөөк билсеңиздер болот. Zoom деген программадан өтөмүн. Ал жакта болсо мощный результат болот. Ал жакта көбүрөөк результат болот, көбүрөөк түшүнөсүздөр. Ал жакта картинка, видео жана өзүм жандуу түшүндүрүп беремин. И прямой эфирден өткөндүктөн аябай көп результат болот. Мен сиздерге азыр бир 2 чакты түшүндүрүп бердим. Андан сырткары да англис тилинде вообще 12 чак бар. Эгер сиздер 12 чакты билсеңиздер, сиздер любой носитель менен англис тилинде сүйлөсөңүздөр болот. Бирок өзү негизи өтө эле жөнүгөй англис тилиндеги чактар. Эгерде англис тилин жакшы үйрөнгүңүздөр келсе, анда мен экранда телефон номер калтырамын. Ошол жактан жазсаңыздар болот. Прямой эфирден өтө аласыздар. 0дон баштап англис тилин сонун кылып үйрөнсөңүздөр болот. Эгер бул видео жаккан болсо, анда лайк коюңуздар. Эгер лайк 100 лайктан ашса, анда кийинкиде мен past simple менен present perfect'ин айырмасын айтып беремин. Көпчүлүгү эле окшош турушат, жок. Экөөсү совсем эки башка нерсе, экөөсү эки башка чак жана асман менен жерде айырмасы бар. Ошолордун айырмасы жөнүндө түшүндүрүп беремин. Past simple деген эмне да, present perfect деген эмне, ошолордун айырмасы жөнүндө айтамын. Көрүшкөнчө.